Кандайсыңар достор? Азыр бир суроо берейин силерге. Сулуу болгуңар келеби? Мисалы мына мени көрүп аткан, билбейм канча миң адам көрөт. 20 миңби, 30 миңби, 10 миңби, 50 миңби? Ошо мени көрүп аткан адамдардын ичинен бир дайым мен сулуу болгум келбейт деп айтпайт. Анткени баардыгыбыз сулуу болгубуз келет. Бул айымдардын табиятынан бар. Илгертен мына кичинекей кезден баштап кыздар чачтарын мынтип жашнакай кылып прическа кылып, калп эле болсо да помада менен боёгон сууп, жашнакай көйнөктөрү таңдап, ошо көйнөктөрдү талашып киришет да. Эмне себептен? Анткени биздин табиятыбыз ошондой, анткени биз сулуу болгубуз келет, биз ошо башкаларга жаккыбыз келет. Кичинекей кыз болсо да түшүнөт да сулуулук деген эмне, жашнакай көйнөк кийип алса сулуу болоорун түшүнөт. Анан чоңойгондо албетте биз андан беш бетер сулуу болгубуз келет. Баарын түшүнүп баштаганда, бизди мырзалар жактырса, биз сулуу болсок, биз бул дүйнөнүн ханышасы болот экенбиз деп түшүнүп баштайбыз. Анан бирок сулуулукту баардыгыбыз эле туура түшүнө бербейбиз. Кээ бирөө сулуулук деп чачы тыккан байланса, же чачы тыккан прическа кылынса, кубактарына сөйкөй болсо, ошону түшүнөт. Кээ бирөө сулуулук деп кымбат кийим кийсе түшүнөт. Кээ бирөө сулуулук деп бетине болгон макияждын баарын коюп алып жүргөндү түшүнөт. Кээ бирөө колу буту тыккан маникюрлар жакшы болсо ошону сулуулук деп түшүнөт. Кээ бирөө косметологко дайыма барсам, мен ошо дайыма барам, мен сулуумун деп түшүнөт. Сулуулук деген бул жалпы түшүнүк. Сулуулук деген бул философиялык көз караш деп айтсам болот. Анткени бир сөз менен сулуулукту мындай атай албайбыз да. Сулуулук деген бул бүт баары. Бул ухоженность, өзүнө кам көрүү, бул биздин чачыбыздын абалы, бул биздин тырмактарыбыздын абалы, бул биздин кийинген стилибиз, биздин вкусубуз, бул биздин сүйлөп аткан сөзүбүз, бул биздин ой жүгүртүүбүз, бул биздин көзтөрүбүз, бул биздин жада калса интимдик жагыбыз, жыныстык жагыбыз, бул биздин жүрүш туруш маданиятыбыз. Ушунун баары сулуулукка кирет. Ал эми биз ошо сырткы келбетибизди айтсак, бул жерде сулуулук деп кээ бир структураларды айтсак болот. Кээ бирөө терини гана түшүнөт. Сулуулук бул коллаген бар, эластин бар, бырышы жок тери, тагы жок тери, куперозу жок тери. Чындыгында сулуулук бул сөөктөн башталат. Сөөгүбүз туура болсо, түзүлүшү туура болсо, булчуңдарыбыз тырышпай же бошобой туура турса, туура тонуста турса, норма тонус деп коет. Ошо булчуңдарды, сөөктөрдү, майларды кармап турган связочный аппарат деп коет. Ошо связкаларыбыз жакшы иштесе, майларыбыз нормада болсо, аз эмес, көп эмес, кан тамырларыбыз жакшы иштесе, бетибизге шишик толбосо, нервтерибиз жакшы иштесе, бетибиз кыйшык болбосо, анан албетте терибиз чымыр, чоюлчак болсо, мына ушунун баары сырткы беттеги сулуулук деп койсок болот. Сөөгүбүздүн түзүлүшү туура болсо. Эмне себептен адам өзгөрүлөт? Мына жаш өткөн сайын биз өзгөрүлөбүз. Эртең менен күз күнү туруп эле карасак, баягы Айнура жок. Бүт баары ордунда. Кудайга шүгүр, көзүм көрүп атат, кулагым угуп атат, мурдум жашнакай, бирок бөлөкчөмүн. Анан 40 жаштан баштап бул бөлөкчөң өзгөрүлө берет да. Жашоого карата. Албетте, кээ бирөө 25 жаштан баштап өзгөрүлүп баштайт. Кээ бирөө 40 жаштан баштап өзгөрүлө баштайт. Бирок көбүнчө жалпысынан алганда гормондордун түшүшү мына 40 жаштан баштап ылдыйлап баштайт. Ошо биздин организмибиз гормондор менен тыкыз байланышта. Биздин сулуулугубуз гормондор менен тыкыз байланышта. Биздин ден соолугубуз гормондор менен тыкыз байланышта. Демек, ден соолугубуз сулуулук менен байланышта болгондо, биздин сулуулугубуз дагы гормондор менен аябай байлануу. Демек, биздин бетибизди имарат сыяктуу элестетсек, үй. Биздин сөөгүбүз бул ошо имараттын фундаменти. Мисалы, айымдар косметологко барып, толтура акча коротот. Бетимде бырышты кетирип берчи, мына өзгөчө носогубную складканы кетирип берчи, мынугар тартып берчи деп. Анан косметологко бара берет, укол ата берет, биягын атат, биягын толтурат.
жакшы болбой, биринчи ооба жакшы болот, андан кийин результат жакпайт, барган сайын бир кызыктай боло берет бет. Эмне себептен? Анткени бул жерде ойлонуш керек. Бул жерде териде эмес кеп, бул жерде бүт беттеги структуралар ылдый агып түшкөндө кеп. Бул жерде биринчиден сөөктүн ичке кирип кеткенинен. Костная резорбция деп коет, сөөктүн жанагынтип бузулуп, ичкерип, жукарып кеткенинен болот. Эмне себептен болот? Албетте, стресс, витаминдердин жетишсиздиги, туура эмес тамактанабыз, мисалы, тамак ашты туура кылыш керек. Кальций бар тамактарды көп жеш керек. D витамини бар тамактарды көп жеш керек. Сүт азыктарында бар, быштак. Күнүгө жейсиңерби быштакты? Жок. Күнүгө сүт ичесиңерби? Жок. Айранды күнүгө ичесиңерби? Жок. Күнүнө организмге бир нече грамм, миллиграмм ошол кальций керек. Анткени сөөктөгү болуп аткан реакцияларга сөзсүз кальций керек, биз кальцийди жетиштүү көлөмдө ала албайбыз. Боору жеш керек. Андан тышкары D витаминин адам толугу менен бир күндө бир толугу менен алыш үчүн, организмге жетиштүү болуп алыш үчүн 80% денесин жыбаңачтап алып 2 саат күнгө туруш керек. Ооба. 2 саат күн эмес, мындай көлөкө болсо дагы 2 саат жанагындай күн ваннасын алыш керек. Сиздер ошондой кыласыздарбы? Кылбайсыздар. Ошон үчүн ошо дайыма D витамин жетишсиздиги болот. Тамак аштан да дайыма тура ала албайбыз, биз эртең шаш-пушуп чай ичебиз, түштө болгон тамакты жеп алабыз, кечине да болгон тамак жейбиз. Бул витамин жетишпейт, мынча жеш керек, тигини мынча грамм деп жебейбиз. Андан тышкары препараттар бар атайын, өзгөчө 40тан ашкан айымдар, 30дан ашкан айымдар деле кальцийге, D витаминине анализдерди тапшырып туруп, ошол препараттарды ичип баштасаңар болот. Изофлавоноиды сои деп коет, кверцетин деп коет. Витаминдер аптекада сатылат. Фирмалар көп, баттар, биоактивдүү кошулмалар, өзгөчө 40тан 45тен ашкан айымдар, алар анализсиз эле иче берсеңиздер болот. Экинчиден эмнеге бет өзгөрүлөт? Ооба, сөөк жукарат. Экинчиден тиш. Биз могу складканы кетиребиз деп эле косметологдорго бара беребиз, акчаны корото беребиз, бирок тишти ойлобойбуз. Могу жерде прикусуңар туура эмес болсо, тиштин исти туура эмес турса бири-бири менен, бир тишиңер жок болсо, же тишиңер сынык болсо, же ошол жер кыйшык болсо, могу жер өзгөрүлө берет, бул жер түшө берет. Анан бияка канча филлер атсаңар деле, андан эч жыйынтык чыкпайт. Тескерисинче бетти бусуп саласыңар. Ошон үчүн тишти жаш кезден баштап карап башташ керек. Эгерде косметологко көп акча коротпойм десеңер, анан көпкө чейин жаш бойдон жүргүңөр келсе, анда сөзсүз түрдө стоматолог, жакшы стоматологду алып барып, дайыма көрүп турушуңар керек, тишиңерди сактаганга аракет кылышыңар керек. Сөөктөн да тышкары биздин бетибиздеги булчуңдар кыскарып, анан өтө мынтип тырышып калат. Кээ бири ошо азыр аябай модалуу болгон бетке атайын көнүгүүлөр жасашат, массаждар жакшы көрүшөт. Бул жерде кеп мындай: көнүгүү жаман же массаж жаман деп айтпайм. Массаждын, көнүгүүнүн максаты бар. Ар бир массаждын, ар бир көнүгүүнүн. Массаждын максаты, мисалы, булчуң менен иштеген массаждын, укалоонун максаты, массаждын, укалоонун 2-3 түрү болот. Кээ бири терини бошотуш үчүн иштейт, кээ бири болсо кан тамырлар менен иштейт. Терең массаждар. Мен азыр булчуңдар жөнүндө айтып атам. Терини бошотуш үчүн, булчуңдарды бошотуш үчүн массаж алуу жөнүндө айтып атам. Бул массаж абдан жеңил болуш керек. Бул массаж жана тырышып калган булчуңдарды, монтип калган булчуңдарды, тырышып калган нерсе кыскарып калат. Кыскарып калган нерсе тартат. Мынтип ылдый тартат. Ошону булчуңдарды кайра тынчтандырыш керек. Кайра бошотуш керек. Бул атайын укалоо техникалар бар. Баары эле жасаганды билбейт. Бул үчүн атайын адис болуш керек. Жок дегенде орто медициналык билимдүү адис болуш керек. Булчуң каяктан башталат, каяка бекитилет, ошонун баарын түшүнүш керек. Беттеги булчуңдардын өзгөчөлүгү сөөктөн башталып барып териге бекемдейт. Териге бекемдегенден кийин бул терини тартат да, анан элестетке тырышып, анан кыскарып калса терини туура эмес тартат. Ошон үчүн укалоону туура жасаган билген адис керек.
укалоонун максатын билген. Ошол укалоо буучуңдардын тонусун алып, гипертонустан норма тонуска алып келген. Укалоонун релакс укалоо деп коет. Ал терең монтип сосудтар менен иштебейт, ал болгону гана бошотуш үчүн жасалат. Гимнастика жөнүндө. Гимнастиканы туура эмес жасаса, бет жанагынтип эркектердикиндей болуп, буучуңдардын баары чыгып, орустар айткандай грубый болуп калат. Ошон үчүн гимнастиканы дагы туура жасаган, гимнастиканын бүт эле элементтери жарай бербейт. Фейсбилдинг деп аябай мода болуп атат. Фейсбилдингдин бүт эле элементтери жарай бербейт. Фейсбилдингдин туура жасалган фейсбилдингдин максаты бул ошо буучуңдарды бошотуу. Азыркы фейсбилдингдердин көбү буучуңдары тескерисинче огош беттерден спазм кылып, огош беттерден жанагындай жамбашты биз качат этебиз го, ошондо качат этет. Ал кереги жок бизге. Тескерисинче бошотуп, жанагындай атайын точкалар бар, ошолорду бошотуп, ошолорду калыбына келтирүү. Бундагы адис болбосо түшүнбөйт. Ошон үчүн жалпы түшүнүктөрдү алып эле бул жакшы, бул жаман деген туура эмес.